Урматтуу бир туугандар, урматтуу калайык. Учурда бүтүндөй ааламды, анын ичинен Кыргызстан мамлекетинде жашап аткан адамдар дагы мүңгүрөтүп, кайгыртып, чоочуп жаткан илдет дагы бүгүнкү күндө ар бир үйгө жетти десек болот. Албетте мындай илдет тарыхыбызда, дүйнөлүк тарыхтарда, өзгөчө ислам тарыхында дагы ошо пайгамбарыбыздан бүгүнкү чейин да ушул илдеттер ар бир доордо болуп келген. Бул доордо дагы ошондой илдетте адамдар кандай сактаныш керек, ушул илдеттен кандай алыс болуш керек, ошол туурасында дагы сүйүктүү пайгамбарыбыздын бизге берген осуяттары, хадистери айтылып келген. Бул хадистер мына ошол оору башталгандан баштап ар дайым ушул дин башкармалыктан жана башка аалымдарыбыз тарабынан дагы айтылып келди. Бул туурасында эми бул сүйүктүү пайгамбарыбыздан мурунку доолдор өткөн Аюп деген пайгамбар өткөн. Ошо Аюп пайгамбардын окуясында Алла Таала Кур'ан Каримде Анбия сүрөсүнүн 83-аятында Алла Таалага Аюп: "Эй жараткан, мага бир бала келди, сен боорукерсиң, боорукерсиң" деп Алла Таала жалбарып шифа сураган. Мына бүгүн ошо пайгамбарлардын көргөнүн биздин башыбызга да келип отурат. Демек, пайгамбар болобу, жөнөкөй адам болобу, биз мына ушундай башыбызга иш жүргөн мезгилде дагы, барчылыкта дагы, жокчулукта дагы Кудайга жалбарышыбыз керек экен. Мына өзгөчө ушул мезгилде, ушул тапта дагы көбүрөөк жалбарышыбыз өтө зарыл болуп турат. Жана бул илдет чындыгында элди коркута турган, баарыбызды коркута турган илдет болуп атат. Бирок ар бир илдет ушундай оору, суу ташкындары болобу, жер тирөө болобу, мунун баардыгы албетте бул адамдардын жашоосуна, адамдардын өз ара мамилесине, анын күнүмдүк жашоосуна тиешелүү деп айтсак да болот. Жана ошондой эле бул оору менен дагы ар кандай күнөөлөр, ар кандай адамдык кемчиликтерибиз Кудай алдында кечире турган учурлар дагы. Хадиске карап турган болсок, ошол мусулман өтө Алланын жолунда, бир ушу элдин кызматы үстүндө дагы өтө чарчаса дагы, ооруса дагы, кайгыга батарса дагы, же ар түрдүү кыйынчылыктардын түрлөрүн көрсө дагы, же болбосо колуна, денесине, бутуна бир кичинекей тикене келсе дагы, Алла Таала ошол кыйынчылыгы менен дагы күнөөлөрдү, адамдардын күнөөсүнүн кечиришине ушул нерселер себеп болот. Демек, мындай оору, кайгы баарыбыз келип аткандан кийин буга сабырдуулук жана биримдүүлүк менен жеңишибизге ар бир салымыбызды кошушубуз керек. Бир окуяны айта турган болсок, ошо сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам ошол бир оорулуу замандашы сахабаны бир зияратка, анын акыбалын суроо үчүн барган окуяны Алла андан ыраазы болсун эскерме кылып калтырып атат. Ошол бир сахаба барган мезгилде ушундай акыбалы өтө оор болуп, өтө кайгырып, арыктап, жүдөп кеткенин көрөт дагы пайгамбарыбыз ошо сахабасына, замандашына: "Сен бир Кудайдан бир эмне сурайт элең, бир дуа кылып, бир тилегиң бар" десе, жараткан Алладан мен ошол Алла акыретте бере турган жакшылыкты мен бул дүйнөдө сурайт элем деген хадистин маанисинде айтканда, пайгамбар жооп кылып: "Сен жараткан Алла бул дүйнөнүн баардык жакшылыктарын жана акыреттин дагы баардык жакшылыктарын жана бизди өзүң тозок отунан сакта деп дуаны айта албайсыңбы? Сен бир гана бул окуядан эмне айтсак болот?" Ал ошол сахаба ошол акыреттеги бере турган нерсени бул дүйнөдө гана бир нерсени сурагандыгы үчүн пайгамбарга: "Сен эки дүйнөнүн жакшылыгын сурап,
ошону милдетте тозок отунан сакташ сурабайсыңбы, дуба кыла албайсың деп пайгамбарыбыз эскертме берет. Демек биз бүгүнкү күндө мына ушул оору келип атат. Кудайым буйрса, оорунда ар бир нерсенин башталышы жана аягы болгондой эле бул ооруда Кудай буйрса мына күндөн күнгө маалыматтар боюнча басаңдап атат. Бул күндө да өтөбүз. Демек бул бир ушул оорудан кутулуп калсам эле жакшы болуп калат. Оорудан кутулуп калсам эле бүт эле башкасы жакшы болот деп эле бир нерсени сурабастан, албетте бүгүнкү күндө баарыбыз биринчи албетте эң көңүл отурган нерсе ушул илдеттен кутулушубуз керек. Мына баарыбыз ошол бүгүнкү күндө саламаттык министрлиги тарабынан көрсөтүлгөн баардык эрежелерди, баардык жанакындай сактануу жолдорун колдонуу менен жана ошондой эле элдин биримдиги үчүн жана илдетти ишылып, адамга эмне керек болсо ошонун баарын сурануу менен бул илдетти дагы жеңсек болот. Ал эми албетте бул нерседе адамдык асыл сапаттар керек чындыгында. Мына бүгүнкү күндө ошол 21-кылымда интернет кеңири тараган мезгилде ошол интернет аркылуу такталган маалыматтардагы, такталбаган маалыматтардагы бир окуяны, бир жакшы болгон окуяны бир тескери бир окуяга байланыштырып, ушундай ар кандай маалыматтар кетип атканын биз көрүп атабыз. Бул туурасында дагы биз ошол маалыматты туурабы, туура эмеспи, бирөөнө таратып коюп атабыз, бирөөнө айтып коюп атабыз. Бул дагы албетте шарияттагы туура көрүлбөгөн нерселер. Жөнөкөй гана мисал үчүн бир катты жиберип, ушуну 15 кишиге жибере кал, жиберсең бай болуп каласың, жибербей калсаң кырсыз келет деген сыяктуу. Бул эми мисал айтып атам. Андан жогу саясаттагы нерселер болот. Ошондуктан бир адамга кабар жеткизип келген мезгилде аны далилдеп, тактап, билмейинче башкага таратпа деген дагы ушу динибиздин көрсөтмөсү бар. Ошондуктан Алла Таала бул адам болуш үчүн ошо адамдык асыл сапаттар өтө жогору коюлган динибизде. Алла Таала Кур'ан Керимде Калам сүрөсүнүн 2 жана 5 аяттарында мындай деп баяндайт: сен Аллахтын жакшылыгы менен жинди эмессиң дейт. Алла Таала жакшылык берди бизге, акыл берип, акылы жок кылбастан акыл берди. Анда сен Аллахтын жакшылыгы менен жинди эмессиң. Албетте сага төгөнбөгөн сыйлык бар. Сенин амандык сапатың өтө бийик. Жакында сен да аларда көрүшөт деп Калам сүрөсүндө 2 жана 5 аятында айтып. Демек, адам бизге акыл берип, жогору баа берип, жогору даражага сыйлагандан кийин бул демек адамдын сапаты өйдө туруу менен биз дагы Кудайга жакын болот экенбиз. Ошо хадисте дагы мына айта турган болсок, кыямат күнү таразада сурап болгон күн мезгилде адамдык асыл сапаттардан оор эч бир нерсе болбойт да. Демек, ошондой эле албетте Алла Таала өзү да, иши да жаман, ыплас сүйлөгөн адамдарды жек көрөт. Мына бүгүнкү күндө ошол сыяктуу нерселер албетте жашообузда болуп атат. Баягы кандай адам, мисалы үчүн билимдүү адамбы, билимсиз адамбы, диний адамбы, же саясатчы адамбы деп дегенибиз менен кайсы адамдар болсо адамдык сапаттар төмөн боло турган болсо, албетте бундагы Кудай алдында чоң, айтканда сурагы чоң деген күнөө иштерин аркасынан жазага тартылары дагы бул хадис менен аяттан көрсөк болот экен. Бул асыл сапат деген нерсе ошол ар бир нерсенин баягы түпкү фундаменти дейбизби, пайдубал дейбизби, ошол болгон сыяктуу эле адамдын ошол илиминен дагы, билиминен дагы, ибадатынан дагы жогору турган бул адамдык ошол айтканда кулк мүнөзү, адамдын абийири жана ошол адамдык сабырдуулугу, ошол нерсенин баардыгы адамдык асыл сапаттарына кирет. Бүгүнкү күндө ошол көп адамдардын балким ушул адамдык асыл сапаттардан алыстаганданбы, же ошондой көрүнүштөрдөн, жаман көрүнүштөрдөнбү, балким бүгүн Кыргызстан эмес, бүтүн ааламга дагы
ушундай бала келип атканы балким ушундай адамдык сапаттардын бузулгандыгынан да болушу мүмкүн деп дагы айтсак балким жаңылышпайбыз. Ошондуктан бул илдет эмес, башка бир кыйынчылыктарды дагы ушул биримдикте, ынтымакта жеңишибиз өтө зарыл. Чындыгында Алла Таала Кур'ан-ы Каримде деле Али Имран сүрөсүнүн 3-аятында баарыңар Аллахтын жибин гана, Аллахтын динин гана бекем кармагыла, бөлүнбөгүлө деп эскертип атат. Эми албетте бул нерсе ошондой бөлүнбөгүлө дегени бир гана динден, бир гана баягы ушундай кыйынчылыкта эмес, баардык мезгилдерде ынтымактуу, биргеликте, боордош болгула, ынтымакта болгула деген бул Алла Таала бизге жиберген аят болуп атат, ынтканда эскертүүсү. Ал эми хадисте болсо, мен силердин биримдикте гана болуп, бөлүнүп жарылуудан алыс болушуңарды каалайм. Анткени шайтан жалгыз жүргөндөрдү коштоп жүрөт. Ал эми чогуу жүргөн эки адамдан оолак болот. Ким бейиштин төрүндө болгусу келсе, жамаат менен бирге ынтымакта болсун. Мына бул бир гана жамаат дегени, бул намаз окууда эмес, же болбосо бир башка диний ибадатта эмес. Бул бардык жерлерде, мисалы үчүн, ушул дүйнөдө, Кыргызстаныбызда мына оорчулук заманда, мына Кудайга шүгүр азыр ар бир жерде ошо мамлекет менен биргеликте дагы ар бир жерде ошол жаштар, ошол кайрымдуулук кыймылдар көбөйүп, элге кызмат кылып атышат. Мына бул да ошол хадистердин бир айтылган хадиске дагы бир дал келип аткан иш-чаралар. Ошондуктан мындай айтканда, бүгүнкү күндө Кудай буйрса эми бул Алла Тааладан келген, же болбосо адамдын колунан чыккан бир ар кандай сөздөр деп айтылып атат. Мындай айтканда, адамдын кол менен жасалдыбы, же чындап эле Кудайдын дагы бизге берген сыноосубу деп экөөнү тең баягы ишенбей коюш туура эмес. Кандай болгон күндө дагы же Алладан болдубу, же адамдын колунан болдубу, кандай болсо дагы бизге бүгүнкү күндө ынтымак өтө зарыл болуп турат. Ошол ынтымак менен ошо мамлекетибизди сактап калуу, жерибизди сактап калуу, Кудайым буйрса мына бүгүнкү күндө ошол көп адамдар ошо врачтардын аркасы менен, дарылардын аркасы менен көп адамдар айыгып чыгышты. Эме тагдырда жазылгандар бул өтүп кетишти. Мына ошондуктан ушул илдетке каршы ар түрдүү бир далилсиз нерселерди эл арасында жайында кереги жок. Же болбосо интернет аркылуу дагы жайында кереги жок. Албетте биздин биринчи максатыбыз ооруп аткан адамдардын жанын сактап калуу, илдет жок кылуу. Албетте мусулман адамдын каны, жаны бул диндеги ыйык деген нерседен дагы жогору турган көптөгөн далилдер бар. Ошондуктан баягы түрдүү саясатка аралашпастан, балким бир эки адамдын ортосундагы бир жекече мамилени бүгүнкү күндө бир мамлекеттик мамиле катарында, же болбосо бир эки улуттун ортосунда бир көрсөтүп, ушул нерсе ушул оорунун айынан аркасы менен бир упай топтоо деген нерсе албетте бул болбош керек. Ошондуктан бул илдетти эң биринчиден адамдык асыл сапат менен, сабырдуулук менен, биримдик менен жеңишти ар бирибиз далалат кылып аракет кылышыбыз керек. Себеби бул мага келбейт, же болбосо тиге жетпейт деген оор эмеске мына бүгүнкү күндө көптөгөн адамдарыбыз, белгилүү адамдарыбыз, белгилүү дин аалымдары, белгилүү мамлекет ишмерлери дагы өтүп кетти. Ошондуктан буга чын ыхластан баардыгыбыз бирдикте ушул ишти жеңүүгө аракет кылып, ар бирибиз жакшы максат коелу. Себеби дегенде бул максат коюу менен ошо жүрөгүбүздөгү болгон нерсени Алла Таала менен байланышты түзүп отурган болсок, ошол максатыбызды албетте ошол аракеттерибиз дагы, мындай айтканда ойлорубуз дагы биргеликте өз жолуна түшөт деген чоң ишеничтемин.